мекендештер, касиеттүү кыргыз элим, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Урматтуу мекендештер, биз азыр Ростов шаарындагы мына ушундай кереметтүү аэропорттун алдында турабыз. Урматтуу Ростов шаарындагы эмгектерин жүргөн жалпы мекендештерим, Аллах ыраазы болсун. Чындыгында өзгөчө ыраазы болдум. Себеби өзүңүздөрдүн кең пейил, ак пейилиңиздерди, меймандостугуңуздарды өзгөчө көргөздүңүздөр. Сыйдан эле бошободук чындыгында. Эл менен жолугушкандан кийин түнү дагы момундай айтканда убакыт бербей, уйку бербей, сыйга талашып сыйладыңыздар. Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Ыраазы болдум. Биз азыр 12-июнь Москваны көздөй багыт алдык. Москвада кечки саат 18:30 Москва элин менен, Москвада мекендештерибиз менен жолугушабыз. 14-июнь күнү кечки саат Салтанат Белас ресторанында жалпы эли журтубуз менен жолугушуу кечелер болот. Албетте, Ала тоонун саламын, ата журт эне карындаштарыбыздын, ага инилерибиздин жылуу саламын сиздерге ала келдик. Мына ошол саламдарды даректерине аманат катары жеткирип, жана биз сиздер менен баарлашып, сиздерге терең ыраазычылык билдирип кетели деген максатыбыз менен Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду болду. Бул фонд түптөлгөндөн баштап кызматыбызда, жолугусун бир жакшылыгыбызда шериктеш болгон акыреттик досубуз Азия элине белгилүү токмо акын Идрис Айтбаев кошо конокто жүрөт. Көрүп атасыздар. Аллах ыраазы болсун бул инсандан да. Рахмат ана эмсе. Тынч болуңуздар, жакшылыктарда көрүшкөнчө. Россияда мекендештерим аман болуңуздар, ынтымак болуңуздар, биримдик болуңуздар иншалла.